Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Word боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бул биздин 5-чи сабак. Буга чейинки сабактарды эгерде көрүп келе жаткан болсоңуз, биз бул жогорудагы менюларды тааныштыруу бөлүмүндөбүз. Ар бир бөлүмдүн ичинде мындай дагы өзүнчө бир бөлүктөр бар. Ошолордун бардыгын өзүнчө тааныштырып келип жатабыз. Wordко жалпы киришүү, анан главный бөлүгү, выставка бөлүгү, конструктор бөлүгү деген сабактарыбыз бүткөн буга чейин. Ал эми азыр болсо биз макет бөлүгү тууралуу сөз кылабыз. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, бул бөлүмдө биз параметры страницы деген өзүнчө дагы бир подтемабыз бар. Анан абзац бөлүгү бар. Бул бөлүм бар. Макет бөлүгүндө биз параметр страницы дегенден баштайбыз. Бул жерде эң негизинен бизде поля деген биринчи бөлүк бар. Бул эмне үчүн керек болот? Негизи Word'ун өзүнүн стандарттуу түрдө биринчи ачылгандагы бетинин размерлери бул ушул поляда белгиленген. Бул жагынан барактын сол жагынан 3 см боштук калат. Бул анткени жанагы кагазга документ чыккандан кийин делого бир нерсеге тиркегенде сол жагынан тиркелет. Ошол тиркегенге орун калыш үчүн бул стандарттуу түрдө 3 см. Жогору жагы бар. Бул 2 см. Төмөн жагы дагы 2 см. Оң жагы болсо 1,5 см орун калган. Ошол нерсе ушул поля дегендин ичинде. Мына обычное деген бар. Бул жерде көрүп турасыздар. Андан кийин муну эгерде өзүбүз каалагандай бир размерде кылгыбыз келсе, бардык жагын бирдей кылгыбыз келсе, ошол жерлердин баарын ушул поляда тууралайбыз. Мунун бардык жери туураланышы үчүн мынакей узкий дегенди колдонсок, ушундай болуп бардык жагы бул жактарга жетип, ушундай болуп даяр болуп калат. Андан кийин бул болсо негизинен ошол бизге берилген даяр шаблондор аркылуу бетибизди өзүбүзгө туураласак болот. Эми кааласак настраиваемое поля деген бар. Өзүбүз тууралап алуу үчүн бул жерлерин өзүбүз жазып туураласак болот. Жогорусу канча болсун, оң жагы канча болсун, сол жагы канча болсун дегендей өзүбүзгө каалагандай жазып алабыз. Кагаздын размери бар. Word'тун бетинин размери бул кагазга чыкканда кандай кагазга чыгарабыз? Аны туураласак болот. Же болбосо буларды ушундай калтырып окей деп чыга беребиз. Полядан кийин ориентация деген бар. Бул ориентация бөлүгү негизинен ичинде эки эле бөлүм. Бул жерде бизге биз кагазыбызды кандай кылып чыгаргыбыз келип атат. Негизи книжный деп коет. Бул кагаздын мындай тикесинен көрүнүшү. Ал эми альбомный деген бар. Бул мындай кылганыбызда бизге кагаз мындайынан көрүнөт. Муну дагы бардыгында көрүнүшү үчүн баарын белгилеп алып туруп мындай кылсак жакшы көрүнөт. Мынакей. Демек, биз иштеп аткан бетибиз, кагазыбыз мындай альбомный болуп, туурасынан болуп көрүнүп калды. Албетте бизге азырынча книжный гана керек. Муну дагы кайра ордуна алабыз. Андан кийин дагы бир размер деген бөлүм бар. Бул болсо биздин кагазыбыздын размерин биз кандай кагазга чыгаргыбыз келип атат. Көбүнчө китеп чыгарууда биз A5 дегенди колдонобуз. Мына байкасаңыздар, бул ортодогусу A5 кичинекей болуп калды. Буларда A3 дегени бар. Мына байкасаңыздар, бул тескерисинче чоң болуп кетти. B4 дегени бар. Бул андан да чоң болуп кетет. Бирок биз стандарттуу түрдө A4 дегенди колдонобуз. Кагазыбызды, иштеп жаткан документибизди кайра эске алып келип алгандан кийин, размерден кийин колонки деген бөлүмү турат. Колонки бөлүгүндө бул жерде байкасаңыздар 1, 2, 3 сөздөр жазылган. Бул жерде айрым учурларда биз текстибизди ушул A4-түн ичинде 2 колонкада, 3 колонкада көрүнүшүн каалайбыз. Ошондой учурда колонки бөлүгүнөн мисалы 2 дегенди бассак мындай бөлүнөт. 3 дегенди бассак мындай бөлүнөт. Ырларды жазууда же болбосо чакан жана аналогиялык тесттерди түзүүдө ушундай кылып бөлүп алууга туура келген учурлар кездешет. Мына ошол учурда биз ушул колонки бөлүгүн колдонобуз. Жана муну дагы өзүбүз каалагандай туураласак болот. Бул жерде 3гө чейин гана көрсөтүлгөн.
буга кирүү үчүн мына другие колонки дегенге кирип, бул жерде 3кө чейин гана көрсөтүлгөн. Биз 4 десек болот. Негизи бир А4-тө 4 колонканын болушу бул абдан оорчулук жаратат бизге. Негизи 2 колонка, анан ортосуна мисалы разделитель дегенди коюп алсак болот. Мындай кылып бир сызык да чыгарып коет, колонканын бар экенин билдирүү үчүн. Же болбосо муну 3 десек дагы болот. Ар бирине өзүнчө разделитель коюп белгилеп берет. Эски абалын алып келип алабыз. Муну Word'тун бардыгын колонкага бөлүш үчүн мындай кылып колдонсок болот. Баарын белгилеп алып, же болбосо белгилүү бир жерди белгилеп, анан мындай кылсак болот. Айрым учурда бизге ушундай керек болуп калышы мүмкүн. Бул жагында бир колонка, бул жагында чоң бир колонка. Же болбосо ушунун эле тескерисинен бул мындай дагы болуп калышы мүмкүн. Биз азыр эски абалында колдонуп туралы. Параметр страницы бөлүгүндө бул жерлерди мен көп колдонбойм. Кайсыл учурларда эмне үчүн колдонулат экенин билбегеним үчүн токтолуп отурбайм. Кийинки бөлүмүнө өтө беребиз, абзац бөлүмү. Абзац бөлүгүндө дагы биз бул параметр страницадагы негизги болгондон дагы тексттин ичинен дагы размерлерин тууралай алабыз. Мисалы, бул жакта негизги болуп 3 см калган. Эми ошондон тышкары дагы мисалы биздин абзац кайсыл жерден башталсын, же ушул текст мисалы бул таблицадан бул жакка канча жылып турсун, аны ушул жерден сантиметр менен туураласак болот. Мисалы, дароо эле бул жерге биз 1 см дегенди жазалы. 1 деп жазып, Enter баскычын бассак, бизди мына 1 см дагы бул жакка жылдырып берди. Бул жер текши, тегиз болуп, бул жерден моул өзүнчө үстүнөн жылып калды. Муну көпчүлүк учурларда мындай кол менен эле кармап дагы жылдырсак болот. Муну экөөнү чогуу кармап жылдырган дагы болот, өзүнчө дагы жылдырса болот. Кол менен кармап жылдырууда бир аз оорчулук жаратып атса, анда бул жерден, айрыкча бул бизге мындай ойдогудай өзүбүз каалагандай сантиметрди берүүгө абдан жардамчы болот. Керек болсо 1 сантиметрден бир аз чоңураак болсун десек, муну бассак 1,1 сантиметр болду. Мындай кылып жылдырып кете берсек болот. Бул жагы азырынча бизге 1 сантиметрде турсун. Ошонун эле бул оң жагынан дагы 0,5 жылдырып алгыбыз келсе, мындай кылабыз. 0,5 аз болуп калат экен. Мисалы, бул жагы деле бизге 1 сантиметр керек болсо 2 сантиметр бери турсун. Ушундай бир орто жерде текст керек болуп атса, муну ушундай кылып белгилеп алабыз. Булар ушул бойдон сакталуу болот. Каалаган учурда муну 0го түшүрө алабыз. Бизге азыр эски абалында турсун. Андан кийин бул жакта дагы до, анан после деген экөө бар. Булар стандарттуу түрдө 6 pt турат. Мисалы, бул ушул экөөнүн ортосундагы аралык тууралуу сөз кылып атат. Мурунку абзац менен кийинки абзацтын ортосундагы интервал жөнүндө сөз болуп атат бул. Мисалы, азыр ушул 6дан көбүрөөк болушун кааласак, муну бассак, бул стандарттуу 6 экен, дагы 6-ны кошту, 12 болуп калды. Дагы 18, 24. Демек, бул жердеги аралыкты дагы өзүбүз каалагандай туураласак болот экен. Бул жерди 0 кылсак дагы болот. Бирок 0до көп деле билинген жок. Анткени мында дагы өзүндө стандарттуу түрдө 6 деген бар. Кийинки текстти, кийинки абзацты өзү бул 6 pt түртүп турган үчүн бул 0 экени билинбей калды. Муну дагы 6да коюп коебуз. Демек, булардын ортосунда интервал бул 6 pt экенин унутпашыбыз керек. Бул өзүнөн кийин дагы после деген дагы көрүп турасыздар. Муну мындай кылсак, өзүнөн кийинкини дагы ылдый түртүп баштайт экен. Кийинки бөлүм бар. Байкасаңыздар, бул жер пассивный болуп турат, азырынча иштеген жок. Бул бөлүм активдүү болуш үчүн мына байкаганыңыздардай тексттин ичиндеги кандайдыр бир сүрөттү басканда гана активдешет. Мынакей бул жерге мурунку сабактарда ошол сүрөт койгонду, бул логотип сүрөт катары келген. Мунун положениясын, акыбалын кандай кылууну кааласак, ошондой кылып алсак болот. Мынакей кайсыл жерде турушун кааласак, ушулардан тууралайт экенбиз. Тексттин ичинде болсунбу, же болбосо положение сверху дейт, мына сүрөттөгү турган жерлерин тандап алсак болот экен.
азырынча ушул жерде турсун. Бул сүрөттү койгондо дагы бир катар караганбыз. Могул жердеги белгиси параметр разметки деген бар болчу. Обтекание текстом дейт. Ушул белги бул жакта да бар экен. По контуру дегенди тандаганбыз. Муну мындай жылдырып жүрүүгө ылайыктап тексттин арасына койсок болот. Бул жерлерден да же болбосо тексттин аркасында койсок болот, мындай кылып. Ушул нерселерди туураласак болот. Негизи көбүнчө по контуру деген сунуш кылынат. Биз ушуну менен көбүрөөк колдонобуз. Жана урматтуу каналыбыздын катталуучулары, эми сүрөттү басканда дагы бул жерде эки бөлүм ачылды. Переместить вперед, переместить назад деген экөө ачылды. Эки же андан ашык сүрөт менен иштөөдө ушул эки бөлүмдү колдонобуз. Мунун ичине кирген болсок, на передний план, переместить вперед же болбосо бул жакта да переместить назад же на задний план деген турат. Мисалы, арка планда турушун кааласак, ушуну тандап алабыз. Жана бул бир канча сүрөт менен иштешүүдө абдан бизге жеңилдик алып келмекчи. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетишибиз керек бул жерде. Мисалы, текстке келгенде могул жерде чыгып аткан, мисалы, могул сүрөттү басканда формат деген пайда болуп атат. Бул бөлүм текстте турганда көрүнбөйт. Бул сүрөттү өзгөртүү үчүн формат бөлүгүнө дагы кененирээк токтолобуз. Анан дагы бул жерде повернуть, выровнять деген бөлүмдөр бар. Бул биздин сүрөтүбүздү дагы автоматтык түрдө каякта турушун кааласак, бул жактардан дагы өзгөртүп алсак болот. Жана бул биздин сүрөтүбүздү нары бери айландырууда же башка нерседе ушул бөлүмдөрдү колдонсок болот. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, эгер биздин сабактар сиздерге жагып жаткан болсо, анда лайк басканды, видеону башка бирөөлөргө жөнөткөндү унутпаңыздар. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Ийгилик каалайм.